Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы көпбөрү көрмандары. НТ Спорт каналында 9 май улуу жеңиш күнүнө карата өткөрүлгөн турнирдин финалдык беттеши Талас облусунан Ынтымак командасы жана Ош облусунун Достук командалары бири-бирине каршы келип отурат. Ысык көл, Чолпон Ата шаары көл жээгиндеги ат майдан. Ошол биринчи лига жана жогорку лиганын финалдык беттештери бүгүн 9 май күнү орун алышы керек болчу жана ошол биринчи лигадагы беттеш соңуна чыкты. Анда Ысык көлдүн Толкун жана Чүйдүн Сары Өзөн Рассвет командалары беттешип, Сары Өзөн Рассвет жеңүүчү аталды. Андан кийин ал жерде салбурун боюнча мелдеш өтүп, азыр расмий ачылыштан кийин ошентип биз жалпы күйөрмандар күткөн жогорку лиганын көкбөрү боюнча финалы башталып алдында турат. Ынтымак жана Достук командасы Кыргызстандагы эң мыкты, акыркы 3-4 жылдагы эң мыкты бири-бирине шай келген атаандаштарды айтсак болот. Албетте ага чейин көптөгөн мыкты командалар бар болчу. Алар деле азырынча оюндар өткөрүп жүрөт, бирок акыркы учурда ушул эки команданын ортосунда дайыма айыгышкан күрөш, татыктуу атаандаштык орун алып келет. Көк кийимчендер Ынтымак командасы, кызыл кийимчендер Достук. Булардын албетте формасын биздин күйөрмандар бир көргөндө эле жаттап билип калгандагы, бир көргөндө эле кайсыл кийимчендер ким экенин так аныктап алышат. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Насаналуу көзөмөлдөрдөн кийин финал башталат. Ушул жогорку лигада 4 команда ойноду. Биримдик Аю, Четинди жана Ынтымак Достук. Жалпысынан бул 9 май улуу жеңиш күнүнө карата өткөн беттеште 10 команда катышкан. Алардын 6-су биринчи лигада ойноду, а 4-сү болсо ошентип жогорку лигада өздөрүнүн күчүн сынаган. Кечээ күнү 3-чү орун үчүн болгон беттеш дагы соңуна чыгып, анда Биримдик менен Четинди беттеши. Биримдик командасы биринчи орунду алды, Четинди экинчиде. Жана биринчи, экинчи Четинди 4-чү орунда калды, Биримдик 3-чүдө. Достук менен Ынтымак азыр жеңүүчүнү аныктайт. Ошондой эле бир нече күн, бир нече жума мурда Достук командасынан бир тууган Ниязовдардын кеткени тууралуу маалымат тараган эле. Ал боюнча бир топ сөздөр жүрдү, бирок иш жүзүндө ошол Манас Ниязов ал негизги курамда, ал эми Кыяз Ниязов менен Байыш Ниязовдор ушундай жараатына байланыштуу бул беттешке катыша алышкан жок деген маалымат келди. Ошентип эң башкысы Манас Ниязов ушул Достук командасынын курамында. Бул бир гана 9 майга карата, улуу жеңиш күнүнө карата турнир эмес. Ошондой эле жакында көчмөндөр оюндары келе жатат. Ошол үчүнчү көчмөндөр оюндарына дагы тандап алуу турнири деп айтсак болот. Ушул бүгүнкү таймаштагы буга чейинки 6 майда башталган турнирден бери ушул таймаштын жыйынтыгын, беттештердин жыйынтыгында оюнчуларды улуттук курама командага тандашат. Азыр мына финалдык беттешти баштаганга өтө куштар болуп турган эки команданын оюнчулары ага чейин азыр бул жерде оюнчуларды демек алып баруучу тааныштырууну баштаган окшойт. Ал учурда финалга чейинки беттеште булар кимге каршы ойногонун эсиңиздерге салып өтөлү. Достук 6 май күнү Четинди менен беттешти. Аларды 15-3-кө утуп алды. Ал эми Ынтымак командасы Биримдик менен ойноп, аларды 5-3-кө жеңип алды. Ошентип алар 6 майдан кийин эми 2 күн эс алып, 7-8 май күнү эс алып, бүгүн 9 майда кайрадан ушул аянтка чыгып, эми жеңүүчүнү аныктоо үчүн турат. Нооруз майрамына карата болгон турнирде 21 мартта анда ушул Талас командасы утуп кеткен болчу. Кандайдыр деңгээлде бүгүнкү оюнду матч реванш деп койсок болот. Демек, Ынтымак менен Талас командасынын оюнчуларын тааныштыра турган убакытка келип жеттик. Достук командасы кызыл кийимчендер, алардын курамында биринчи номерде Таштемир Майлыбашев, минген аты Алай. Экинчиде Айбек Темирбаев, минген аты Көкпет. Акбар Иманбеков, минген аты Америка.
Жодар Жолочу уулу Акшумкар менен Бауш Султанбеков Бүркүт менен Асқат Аскаров Акбөрү, Султан Урсланов Талисман, Майрамбек Рыспеков Соңгөл, Азизбек Азимкул уулу Барон, Манас Ниязов Бойко, Белек Мукаев Геркашка жана Ильяс Исаков Дорский. Ошентип мына 20 мүнөттөн 3 тайм орун ала турган финалдык беттештин алгачкы 20 мүнөттүгү башталды жана ошол замат Асқат Аскаров улакты жерден еңип кеткенге жетишти. Чындыгында Асқат Аскаров ошол улакты эңүү жагынан эң мыкты оюнчу, эгер деле эң мыкты оюнчулардын бири болбосо эң мыкты оюнчу деп айтсак деле болот. Ушунчалык жедеп көнгөн, дайыма ал эңкейди дегенче улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошол Асқат Аскаров азыр улакты жерден эңип, бирок аяктан чыгып кетти. Андыктан ортолук бөлүккө жекеме-жекеге чыгарып берди. Мына Достук командасынын оюнчулары менен биз тааныштык. Ал эми Мыктыбек Туташев дал ушул Достук командасынын жетекчиси, машыктыруучусу, негиздөөчүсү десек болот. Ал эми Ынтымак Таласы командасынын курамы төмөнкүдөй: Марлис Койгелдиев Арбат менен, Нияз Мадалбек уулу 2 номерде, ал Грозный менен, Азим Болот уулу 3-чүдө Геркулес, Тагай Молдожан уулу Торпеда, ошондой эле Абдулас Мырзабек уулу Атаман, Ерлан Төлөбеков Рембо, Карипбек Ишиев 7 номерде Байкоңур, 8 Эмилбек уулу Турат Актаноо менен, Чубак Нурмамбет уулу 9 номерде Аккуш, Урмат Раушан уулу 10 номерде минген аты атактуу Ахиллес, ал эми Нуржан Мелисбек уулу Эрке Тор менен 11-чи, 12-де Анарбек уулу Сейитбек Анарбек уулу ал Торнадону минип жүрөт. Жана Ислам Тазабеков бул Ынтымак Талас командасынын жетекчиси. Ошентип мына экинчи ирет биз жекеме-жекени көрүп атабыз жана буга чейинкисинде дагы дал ушул Достуктун аты бир аз өзүнүн күчүн сынап көрдү эле. Азыр ошентип бул жерде Айбек Темирбаев менен Урмат Раушан уулу жекеме-жекеден тирешип көрдү. Ахиллести минип жүргөн Урмат ошентип улакты мына өзүнүн такымына ишенимдүү басып кеткенге жетише алган жок. Улак жерде. Азыр болсо Таштемир Майлыбашев менен Сейитбек Анарбек уулу экөө ушул улактын жанында турду эле. Биз улак менен жүргөн Манас Ниязовго күбө болуудабыз. Мына Бойканы минип жүргөн Манас Ниязов өткөн көчмөндөр оюндарындагы мыкты оюнчу, турнирдин мыкты оюнчусу Манас Ниязов. Ага Ынтымак командасынын оюнчусу тоскоолдук кылганга жетишип калды. Жаңы гана улакты тайгазанга салып кеткенге аракет жасаган эле. Ал мезгилде Бауш Султанбеков Бүркүт менен улакты алып кеткенге жетишти. Өтө динамикалуу оюн болуп атат. Буга чейин көптөгөн турнирлерде ушундай улакты жерден эңүү бир топ убакытты талап кылса, азыр ушунда улактын жанынан бир ат өтүп кетсе эле, бир атчан өтүп кетсе эле, ал демек улакты эңип кеткен болуп атат. Ушунчалык кооз, ушундай шамдагай кооз көрүнүш болуп, шамдагай оюнчулар өзүнүн талантын бул жерде тартуулоодо. Кайрадан эле Айбек Темирбаев чыкты. Бул жерде Достук командасынан ага каршы Ынтымак Таластан Ахиллес же болбосо Геркулес. Мына ушул эки армак жекеме-жекеге чыгып жүрөт. Биз азыр жакындан карап көрөлү. Ал учурда биз калыс тартоон тааныштырбай алган экенбиз. Бүгүнкү беттеште Табылды Шекитов негизги калыс жана ошондой эле анын жардамчылары Алмаз Чотов жана Адлет Рыскулбеков. Ошол калыс тартоо бүгүнкү беттеште тейлеп атышат. Урмат Раушан уулу жок, Ахиллес менен бул жерде 3 номердеги Болот Азим уулу Геркулес менен чыкты жана ага каршылык көрсөткөнүнө карабастан мына ушул
Азим Болот уулу улакты жерден эңип алды. Азим Болот уулу өткөн сезондо дал ушул Достук командасында ойночу. Ал эми быйылкы сезондо Ноорус майрамына карата өткөн турнирден баштап ушул Ынтымак Талас командасында ойноп атат. Улак аянттан чыгып кетти. Ошондуктан Бауш Султанбеков ага улакка жармашканга аракет кылды эле. Сейитбек Анарбек уулу Торнадо менен улакты сол такымга басып жүрөт. Сейитбек бул чындыгында Көкбөрүнүн ушундай көкбөрүгө кызыккан үй бүлөдө, көкбөрүгө өзүнүн салымын кошкон үй бүлөдө чоңойгон оюнчу. Бул Алсейитовдордун үй бүлөсүнөн мына Жишан Алсейитов буга чейин ушул Арашанда ойноп жүргөн оюнчулар ошол. Сейитбек Анарбек уулусу азыр улакты сол такымга басып жүрөт жана Ынтымак командасы ушул Ноорузда уткандан кийин албетте алар бул беттеште дагы жеңүүчү аталууга негизги талапкер болуп эсептелет. Бирок Достук командасы ушул акыркы жылдарда бул Талас Ынтымак менен бир нече ирет беттешти. 2016 жылы 2 ирет жарым финалда жолугуп, экөөнүндө тең Достук командасы утуп кеткен. Бирок финалда жолуккан учурларда алар жеңүүчү Ынтымак командасы жеңүүчү болгон учурлар болду эле. Ал албетте ушул Бишкек шаарында Акбулат майданындагы ушул чоң турнирлер. Ал эми Чолпон Атада өткөн жылы Достук командасы ушул алгачкы ирет өзүнүн тарыхында жеңүүчү аталган. Негизинен 2012 жылы түзүлгөн болсо, ошол мына Мыктыбек Туташевдин демилгеси менен Достук командасы түзүлүп, бирок айрыкча ушул 2015-2016 жылдан баштап булар чындап күчүнө кирди. Достук деп койгон бул команданын атынын ушул Достук деп аталышына дагы Мыктыбек Туташевдин түздөнтөсү тиешеси бар. Бул жерде Ош облусунун Достук командасы деп расмий аталган менен албетте башка облусундагы чабандестери бар экенин албетте эске алыш керек. Жана ошонун өзөгү бул команданын өзөгүн түзгөн оюнчулардын бири бир тууган Ниязовдор болсо, азыр алардын бирөөсү гана ушул аянтта жүрөт. Ал Манас Ниязов. Айбек Темирбаев улакты сол такымга басып алды. Бирок кайрадан эле аянттан чыгып кетип олтурат. Бүгүн мына ушул Чолпон Ата шаарында чоң спорттук майрам орун алууда. Саат 9-да Эреңиш боюнча турнир өттү. Андан кийин саат 10-до биринчи лиганын финалдык беттеши орун алды. Ошол эле Ысык көлдүн Толкун менен Сары Өзөн Рассвет Чүй командалары анда Сары Өзөн 7 эсебинде жеңишке ээ болду. Ошондон кийин Салбурун боюнча мелдеш өтүп, азыр болсо Ынтымак Достук командасы финалда беттешип атат. Болот Азим уулу Геркулес менен жекеме-жеке чыккан жана ага каршы Айбек Темирбаев көкбет менен ортодо болчу. Азыр сүрмө топтун арасында улак калды дагы ат үстүндө чыныгы улак тартыш орун алып атат. Жана бул финалдык беттештен кийин ат чабыш боюнча ат чабыштын бардык түрлөрү боюнча мелдеш орун алат. Манас Ниязов улакты эрдин каршына өткөрүп алды. Ага тоскоолдук кылганга артындагы Нияз Мадалбек уулу жетишкен жок. Эсеп болсо 1-0. Мына кайталоодон карап көрөбүз. Өзгөчө мына такымдан ишенимди толук чыгарып эрдин каршына алганга деле жетишкен жок. Бирок ошого карабастан чыныгы мына чабуулчу Манас Ниязов ушундай үзөңгүнү бир тебинип туруп өзү улак менен кошо тайгазанга түшүп чыкты. Эсеп 0-1. Достук командасынын упай жагынан алдына чыгып алганы бул албетте алар үчүн өтө маанилүү. Себеби Ынтымак алар көбүнчөсү ушул эсепке карап тактикалык жүрүштөрдү алып бара турган команда болуп эсептелет. Андыктан эми
ынтымак командасы чабуулга чыкканга аргасыз болот. Ортолук бөлүктөн улакты Султан Русланов еңип кетти. Жана андан көк кийимчен ынтымак оюнчу достук командасынан мына ушул Султан Русланов еңип кеткен болсо, ынтымактын оюнчулары андан тартып алганга аракет жасап атышат. Жок, азырынча дагы деле болсо Султан Русланов талисман менен улакты өзүндө алып жүргөн учуру оң такымга басып жүрөт, өнөктөшүнө бербей, тескерисинче атаандашына өткөрүп алды эле. Сейитбек Анарбек уулу ал дагы улакты кармап кала алган жок. Мына Аскат Аскаров улакты еңүү жагынан астына киши салбаган. Дал ушул Аскат Аскаров 1993 жылы төрөлгөн, азыркы учурда 25 жаштагы Аскат Аскаров бир эңкейди дегенче улакты жерден эңип кетти. Мен оюмча дагы деле Аскат Аскаровдун өзүндө жүрөбү азыр жерге таштап кетти. Бул жерде жекеме жеке орун алат сыяктуу, себеби улак мен оюмча аянттан сыртка чыгып кеткен. Ортолук бөлүктө бул жерде Урмат Раушан уулу турат. Ал өзгөчө мына кызыл шым кийип жүргөнүн эле байкаса болот. Ага каршы Айбек Темирбаев чыкты, кайрадан эле көк бет менен. Табылды Шекитов кайрадан азыр жекеме жекени баштоонун туура көрүп атат. Анын калсын уруксаты менен гана жекеме жеке башталышы керек. Ошентип мына бул беттештеги биз алгачкы эсептин ачылганын көрүп алдык. Алдыда дагы 2 тайм бар. Бул биринчи тайм экенин эске ала турган болсок, 1 саат бою биз чыныгы көкбөрүнүн кызыгына батабыз деп айтсак болчудай. Урмат Раушан уулу азырынча ишенимдүү ортону ээлеп, мына Ахиллес менен эми гана улакты эңип кетейин деди эле. Ал мүмкүнчүлүктү колдоно албай калды. Дагы бир ирет Урмат Раушан уулу мына азыр улакты оң такымга басканга албетте аракет кылат. Ат уламдан улам айланып атат. Мына чыныгы киши сындуу адамдай акылы бар Ахиллес азыр уламдан улам оңго айланып мына ушул Айбек Темирбаевди жеткире койгон жок. Мына уламдан улам оңго айланып атат. Мына карасаңыздар, бул жерде Урмат Раушан уулу аттын башын деле өтө бурган жок. Ал бул ушул жекеме жекеге өтө мыкты көнгөн аргымак. Ага каршы албетте көк бет деле жакшы атаандаштык кылды эле. Ошол жерден эки оюнчу азыр бири-бирине улакты өткөрүп берүүгө болгон аракет болуп жаткан учурда улак аянттан демекки чыккан жок. Калыс эч кандай бышкырыгын жаңырткан жок. Өнөктөшүнө улакты өткөрүп берген. Урмат Раушан уулу сол такымга мына ушул жерден азыр улакты басып жүргөн 11 номердеги Нуржан Мелисбек уулу эркет орну мүнүп жүрөт. Баары бир аянттан чыгып кеткен экен. Кайрадан жекеме жеке. Ушул жерде аянт бир топ эле кичинекейдей көрүнөт. Бирок бул жердеги ушул Аккул ат майданынан Чолпон Атадагы ат майдандын айырмачылыгы Аккул ат майданында, Бишкек шаарында ошол аянт бүтө турган жер атайын тосмо менен тосулган. Мына ошондуктан улак оңой менен сыртка көп чыгып кете бербейт. Болгону тайгазандар жаккан ачыктагы, мына ушул тарап жабык. Ошондуктан бул жакта улак оңой менен чыкпайт. Азыр болсо ошол Чолпон Атадагы ат майданда ал жерде тосмо жок болгондуктан мына ушундай уламдан улам жекеме жекелер орун алып калып атат. Манас Ниязов улакты оң такымга басып турат. Ага каршы Нуржан Мелисбек уулу. Манас Ниязов күйөрмандардын колдоосу менен атаандашын тайгазанын көздөй жөнөдү. Улак болсо эрдин кашында тоскоолдук кылган эч ким жок. Манас Ниязов 2-0 эсебинде өз командасын алдыга алып чыкты. Чындыгында тоскоолдук кылганга эч ким жетишкен жок. Мына Манас Ниязов өзү азыр улакты кайрадан тайгазандан алып Нияз Мадалбек уулуна өткөрүп берди. Ушунчалык жакшы тактикалык жүрүш болду. Өнөктөштөрү
анын жолунан чыкпай тургандай кылып атаандаштарын тосуп берди дагы бир күү менен барып Бойко менен Тайгазандын жанына токтоп туруп ошентип улак менен кошо бул ирет дагы Тайгазанга Манас Ниязов түшүп чыкты. Манас Ниязов 25 жашта 1993 жылы төрөлгөн. Бир тууган Ниязовдардын кичүүсү жана чыныгы көкбөрүгө жаралган спортчу чабандес деп айтсак болот. Ошентип азыр Манас Ниязовдун жылдызы жанып турган учуру. Эсеп 0-2 ынтымак командасына. Эми бул беттеште эсепти кыскартуу теңөө чындыгында бир топ эле кыйын болот. Ошентсе дагы бул болгону биринчи тайм, алдыда бир нече эки тайм бар дагы жана бир нече мүмкүнчүлүктөр, бир топ мүмкүнчүлүктөр албетте болот. Ошентип мына биримдик командасы коло медальга ээ болду. Алар 3-чү орунду ээлеп кетти дагы. Биз эми чемпионду аныктайбыз. Буга чейин ошол 9 май ошондой эле Ноорус майрамына карата 21 мартта жана ошондой эле 31 августтагы эгемендүүлүк күнүнө карата турнирлер көбүнчөсү ошол Бишкек шаарында Акулы ат майданында болуп келсе, акыркы учурларда ири турнирлер ушул Чолпон Атадагы ат майданда дагы өтө баштады. Бул албетте түздөн түз ушул көчмөндөр оюнуна карата даярдыктардын бири. Көчмөндөр оюндарында дал ушул жерде, ушул аянтта көкбөрү боюнча турнир ушул жерде орун алат. Андыктан бул аймак, бул аянт өтө чоң турнирлерге даярдалган, ошолорго ыктаган аянт деп айтсак болот. Ал учурда ортолук бөлүктөн ынтымактын оюнчусу улакты өз тарабында алып жүрөт. Солго бурулуп же оңго бурулуп кетпесе, Азамат улакты жерге таштап кетти, анткени аянттан сыртка чыгаргысы келген жок. Ал учурда Урмат Раушан уулу, бул болсо Азим Болот уулу экен. Азим Болот уулу улакты өз тарабына алып алды дагы. Геркулес менен Тайгазанды көздөй сапар алды эле, бирок баары бир бул жерде дагы жеткире коюшкан жок. Тайгазанга түз жолунан Достуктун оюнчулары тозуп чыкты. Өтө жакшы оюнду Достук командасы өткөрүп атат. Алар ошентип 2-0 эсебинде алдыга чыгып алганы бул албетте мындан кийинки таймдарда чоң өзүнүн таасирин бериши толук ыктымал. Ошентип биринчи тайм деле аягына дээрлик жакындап калды. Жана ошондой эле биз эки команданын оюну азыр мына кызуу жүрүп жаткан учурда Байге фонду тууралуу айтып өтсөк, жогорку лиганын жеңүүчүсүнө 400 000 сом, экинчи орунга мына бүгүнкү азыркы беттеште жеңилген командага 200 000 сом, үчүнчү орунга 100 000 жана төртүнчү орун 35 000. Ошентип четинди командасы 35 000 сом менен сыйланды, биримдик командасы 100 000 жана азыркы эки команда 400 000 жана 200 000 бөлүп алышат. Ошондой эле мыкты ат жана мыкты оюнчу деген дагы наам бар. Аларга 10 000 сомдон каралган. Жалпысынан Байге фонду 1 200 000 сомду түзөт. Бул жогорку лиганыкы, ал эми ошондой эле биринчи лиганыкы 445 000 сомду түзгөн. Жалпысынан 10 команда катышты бул турнирге. Ошол 10 команданын ичинен 4-өсү жогорку лигада ойногонун эсиңиздерге салып өтөлү. Ысык көл командасынан Ысык көл облусунан бир нече команда катышты. Ал жакта Ысык көл 1, Ысык көл 2, Толкун командасын айтсак болот. Ошентип бул региондо дагы Ысык көлдөн дагы демек күчтүү команда жакынкы жылдарда пайда болуп, ушул ынтымак, достук, биримдик сыяктуу командаларга татыктуу каршылык көрсөтүп калат деген ишеничибиз бар. Себеби көлдө негизинен Ысык көлдүк мыкты чабандестер, улакчылар бар. Алар ушул башка командаларда достук, биримдик же болбосо
Ынтымак сыяктуу командаларды өздөрүнүн күчүн сынап келет. Жекеме-жеке бул жерде кайрадан эле орун алып атат. Жана жекеме-жекеде азыр Азим Болот уулу Геркулес менен атаандашын Айбек Темирбаевди өзүнө жеткирбей жаткан учуру. Азим Болот уулу 1994-жылы төрүлгөн, 24 жаштагы чабандес. Айбек Темирбаев 1991-жылы, ал 27-де. Азыр ушулар чындап мына күчкө толуп турган мезгили. Жекеме-жеке мына эми гана бул жерден улакты жекеме-жекеден жерден эңип кетти эле, бирок биринчи тайм соңуна чыгып калды. Эсеп 0-2, 9 жана 15 минутада Манас Ниязов 2 ирет улакты тайгазанга салды дагы алдыга озуп чыкты алар. Азыр болсо экинчи 20 мүнөттүк башталды. Ортодогу 10 мүнөттүк тыныгуудан кийин Ынтымак командасы ушул тыныгууда жакшылап сүйлөшүп, эми кантип эсеп сандарын кыскартуу керек, мына ошол тууралуу кеңешип, абалды оңдоп кеткенге аракет кылат. Ал эми Достук командасы тескерисинче алар эртерээк дагы артыкчылыкты көбөйтүүгө басым жасайт. Достук алар 6-майда Четиндини 15-3 эсебинде уткан. Бул албетте өтө ири эсеп болуп эсептелет. Ынтымакка болсо бир аз оорураак болду Достукка караганда, себеби алар күчтүү командалардын бири. Биримдик аюу менен беттешти. Биримдик аюуну алар 5-3 менен гана утту айыгышкан күрөштө. Норуз майрамына карата болгон турнирде дагы Ынтымак биримдикке туш келип калган эле. Бул ирет дагы дал ошондой болду. Бирок кандай болгон күндө дагы финалда ошентип кайрадан эле Ынтымак менен Достукту биз көрүүбүз. Жекеме-жеке алгачкы экинчи таймдагы жекеме-жеке орун алат. Айбек Темирбаев бул жерде турган учуру Достук командасынан так ортосуна коюш керек ого. Так ортого Карипбек Ешиев азыр коюп берди. Карипбек Ешиев бул эң жаш улуу оюнчулардын бири. Ошол эле Нияз Мадалбек уулу, Марлис Койгелдиевден кийинки алар 1982-жылы төрүлгөн болсо, Марлис Койгелдиев менен Нияз Мадалбек уулу, ал эми Карипбек Ешиев алардан болгону 1 жашка гана кичүү. Ошондуктан булар 36-35 жаштагы чабандестер. Жекеме-жекеде Манас Ниязов, жок, ал жекеме-жекеде эмес, жекеме-жекенин чийиндин ичинде ал туруп калган экен. Ал учурда кайрадан тайгазанды көздөй чабуул, ай. Улакты карап көрүңүздөр. Ушул тайгазандын кырына тийип туруп, ишине түшпөстөн сыртына өтүп кетти. Эсеп 2-1 болгонго ушунчалык жакын болчу. Иш жүзүндө ошентип Ынтымак командасынын жолу болбой калды. Достук командасына тескерисинче ийгилик жылмайды деп айтсак болот. Мына ушундай өтө жакшы жүрүш менен келип, ага бир канча ушундай жолдун болушу гана жетишпей калды десек болот. Кырында ошол тайгазандын кырында сүрүлүп барып сыртка түшүп кеткени чындыгында өзгөчө болду. Азыр болсо мына Азим Болот уулу ортодо Ынтымак командасынан, ал эми Достуктан азыр Айбек Темирбаев кайрадан ал ортого чыкты дагы. Айбек Темирбаев улакты мына жерден акырындап көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алып атат. Болгону такымга басканга гана шарт жок. Бул Ахиллес сыяктуу мына ушул айланып туруп такымга басып кетсе болот. Азыр бирок бир аз четирээк туруп калды. Андыктан айланам десе аянттан сыртка чыгып кетиши ыктымал. Ошондуктан Айбек Темирбаев аттын башын буруп айланбастан жөн гана мына атты токтотуп туруп акырында такымга басып атат. Бирок мындай жерден албетте улакты алып кетүү дээрлик мүмкүн эмес. Азим Болот уулу тоскоолдук кылып атат. Бул болгону такымга басканга тоскоолдук кылып атканын гана айтсак болот. Азыр аттын башын бир бура турган болсо, ушул жерден мына аянттан суурулуп чыкты. Жекеме-жекедеги жана сүрмө топтун арасында калды.
ошол эле Азим Болот уулу дагы эле тоскоолдук кылып атат Айбек Темирбаевка, бирок Айбек эч кандай шек жаратпастан өзүндү алып жүрөм деди эле, бирок улак жерге түшүп калды. Бул жерде Манас Ниязов ошол Аскат Аскаров менен биргеликте улакты эң мыкты еңген оюнчулардын бири. Бул ирет дагы улакты мына ушинтип такымдан чыгарып алды дагы эсепти 3-0 жеткирди. Мына сага Ынтымак Достук беттешинде Достук командасы 3-0 эсебинде алдыга озуп чыгып, бул албетте өтө ири эсеп. Мына ушунчалык сонун кооз улакты таштоо эрдин каршында бул ирет албетте туруп калды. Өзү үзөңгүнү тегинген бойдон 3-чү ирет улакты тайгазанга салып жаткан учурда Манас Ниязов улак менен кошо тайгазанга түшкөн жок. 0-3 эсеби. Албетте Ынтымактын оюнчулары, алардын күйөрмандары ошентип экинчи таймдын башында 0-3 эсебинде артта калаарын таптакыр күтпөсө керек. Иш жүзүндө болсо мына ушундай. Албетте Достук командасы катуу даярданды. Ансыз деле ушул Норус майрамына карата 21-марттагы финалдык беттеште алар 1 упай айырмачылык менен Ынтымакка жеңишти алдырып ишкен болчу. Жана мына ошондон кийин азыр матч реванш жана Ынтымакты утууга болгон бардык аракетин көрүшкөн. Ал учурда бир тууган Ниязовдор Достуктан кетти деген да сөз тарап, мүмкүн кандайдыр деңгээлде Ынтымак командасына ошол дагы өздөрүн бош кармаганга мүмкүнчүлүк берип койсо керек. Азыр улак менен Руслан Султанов кечиресиздер, жана Руслан бул ирет азыр эсепти 4-0 кылганга аракет жасап атышат. Болгону бир гана Ынтымактын оюнчусу тоскоолдук жаратууда. Бауш Султанбеков дагы бул жерде, ошондой эле Ильяс Исаков, ал дагы ушул улактын жанында жүрөт, бирок тайгазанга жакын жолотпой уламдан улам айланып жаткан учур бул коргоочу Карипбек Ешиев, Байкоңур менен азыр болсо дагы бир Эрлан Төлөбеков ошолор тайгазандын жолунан чыкты, дагы эсепти 4-0 жеткирбей сактап калышты. Бирок дагы деле чабуул уланып атат. Уламдан улам мына тайгазанга жакындаганга болгон аракет. Эми эки тарабынан эки оюнчу, Ынтымактын эки оюнчусу улакка жабышты. Улак эми тайгазандан бир аз алыстап кетип олтурат. Ошентсе дагы деле Султан Русланов бул 1993-жылы төрөлгөн 25 жаштагы чабандес Достуктун оюнчусу талисманды минип жүрөт. Дагы деле улак кандабы же башка улак жерге түшүп калган экен. Мына ал мезгилде Эрлан Төлөбеков Рембо менен улакты жерден эңип кетти. Ошол замат анын жанында эки оюнчу пайда болду. Ильяс Исаков менен Бауш Султанбеков. Бауш Султанбеков бул эң жаш улуу оюнчу ушул Достук командасындагы. Ал 1983-жылы төрөлгөн 35 жаштагы Бауш Султанбеков. Андан кийин Белек Мукаев бар, коргоочу. Белек Мукаев ал Киркашканы минип жүрөт. Ал 1985-жылы төрөлгөн 33 жаштагы Белек Мукаев чындыгында менин жеке пикиримде албетте ушул Кыргызстандагы эң мыкты коргоочулардын бири ушул Белек Мукаев. Ал дагы аянтта өзүнүн беттештерин өткөрүп атат. Мына 11-номерде Белек Мукаев берки тарапта турат. Ал мезгилде Айбек Темирбаев кайрадан улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Ошол замат ал өз тарабына алып кала албаса дагы, бирок чийинден, жекме-жекедеги чийинден чыгарып салган. Ал учурда улакты Ынтымак командасынын оюнчусу Урмат Раушан уулу эңип кеткен эле. Мына ушул Урмат Раушан уулу Ынтымактагы улакты жерден эңүү жагынан эң мыктысы, ошондуктан ал дайыма жекеме-жекеге чыгат. Ал жерде атактуу Ахиллести дагы ушул Урмат Раушан уулу минип жүрөт. Жана азыр кайрадан жекеме-жеке бул жерде орун алчудай болуп калды. Эсеп болсо 0-3. Достук командасы жеңишке бир топ жакын келди. Болгону убакыт гана бөлүп турат. Бул болгону экинчи тайм. Алдыда дагы 20 мүнөт бар. Ошондуктан 0-3 эсеби албетте кыскарып кетиши толук ыктымал, бирок
Албетте ынтымак командасы эң башкысы достуктан дагы бир чабуулду өткөрүп эсепти 0-4 кылып албашы керек. Андай болсо жеңишке болгон үмүт өтө аз калат. Жекеме жекеде кайрадан эле Геркулес менен Азим Болот уулу, ошол эле Айбек Темирбаев мына Көкбет менен ага каршы чыккан. Азим Болот уулу ишенимдүү улакты такымга басып алды жана азырынча өздөрүнүн атаандашын тайгазанын көздөй ооба. Мына ушул оң жактагы тайгазанга улакты эми көк кийимчендер бул экинчи таймда салат. Аянттан кайра чыгып кетти. Улак кайрадан аянттан чыктыбы же оюн бул жерде орун алып атабы? Улакты жерге таштап кеткен, ошон үчүн ал жерде кайрадан жекеме жеке орун албайт. Ушул жакта тосмо жок болгону чындыгында оюнчуларды бир аз ыңгайсыз кылат. Анткени Акулат майданында ойноп жүрүп алар көнүшкөн, барып туруп бул жакта улак аянттын ичинде кала беришчү. Ошого карап туруп булар аянттан сыртка чыкпастан күү менен бара жаткан учурда акырын улакты кое берип жерге таштап туруп андан кийин өздөрү ат менен сыртка чыгып кетип атышканы мына ошондон болчу. Ынтымак достук командасынын быйылкы сезондогу ошентип экинчи беттешинде достук командасы ишенимдүү алдыда бара жатат. Буга чейин Бишкектин 140 жылдыгына арналган турнир өттү саналуу күндөр мурда. Анда болсо дал ушул ынтымак, достук, биримдик командалары катышкан жок. Анда башка ушул биринчи лиганын чабандестерине мүмкүнчүлүк калтырышты. Ал жакта дагы Бакубат Талас жана Сары Өзөн Рассвет командалары финалда беттешип, Бакубат Талас, мурдагы Талас жаштары, мурдагы Мурас командасы деп аталып жүргөн ошол Бакубат Талас жеңүүчү аталган эле. Азыр жекеме жеке кайра эле Азим Болот уулу ортодо, Айбек Темирбаев. Бүгүн ушул Айбек Темирбаев менен Азим Болот уулу экөөсү мына ортодо жекеме жекеде өтө көп убакыт өткөрүштү. Кайрадан эле мына оңго айланып атат. Оңго айланып аягында албетте баары бир такымга басканга жетишет. Канчалык мына тоскоолдук кылганга аракет жасабасын, бул позиция баары бир Азим Болот уулу үчүн ыңгайлуу жана ошентип мына жекеме жекеден ийгиликтүү такымга басып улакты чыкты дагы. Эртерээк өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп бериш керек болсо, жок андай эмес. Айбек Темирбаев карама каршы тарапка өтүп туруп мына улактын бир шыйрагынан кармап өзүнө тартып баштады, бирок баары бир алып кете алган жок. Анын жанында Ташы Майлыбашев жүрөт, Таштемир Майлыбашев. Алай деген аргымакты минип жүргөн ошол Ташиге азыр улакты жок дагы деле өткөрүп бере албай жатат. Анын жанынан ишенимдүү бирөө келиши жанынан пайда болушу керек эле. Ынтымактын оюнчусунун жанынан өнөктөштөрүнүн бирөөсү. Бирок бул жерде кайра эле жекеме жеке орун алчудай болуп калды. Туп-туура мына ортолук бөлүккө таштоону талап кылып атат. Табылды Шекитов ортодогу калыс. Анткени мына ушул дал ушул ортодо болгон учурда гана чыныгы бул жерде атаандаштык орун алат. Бул негизги эрежелердин бири. Буларга атайын белгиленген убакыт бар. Бирок бир да жолу ушул жекеме жекеден улакты эч ким эңип кете албай, башка чабандестерге алмашкан жок. Себеби мындай учурлар албетте ынтымак командасы эсеп жагынан алдыда болгон учурда андай абал көп кездешет. Себеби ушул эсеп артыкчылыкты сактап калуу үчүн алар жөн гана улак менен атаандаштын атынын ортосуна туруп алып мына ушундай убакыт өткөргөн учурлар болот. Бирок ал деле үчүнчү таймда көбүнчөсү. Бирок бул ирет андайларга биз күбө болбойбуз го деген ойдомун. Себеби 0-3 эсебинде ынтымак артта. Ошондуктан алар жекеме жекеден эртерээк улакты еңип чыгып кеткенге аракет жасашат. Ат үстүндө улак тартыш. Азим Болот уулу азыр бул жер жок 5-номердеги оюнчу бул Абдылас Мырзабек уулу. Ошол ынтымак командасынын оюнчусу мына ылдамдык менен бара жатат жана ошол эле учурда атаандашынан улакты тартып бара жаткан учуру. Мына чыныгы эрендердин эр оюну, мырзалардын
ойыны деп көкбөрүн айтсак болот. Аттын үстүндө жебедей сызып бара жатып атаандаштан улакты тартып алганга аракет кылып чиренип тебинип бараткан учур өзгөчө. Мына ушул кадрлар чындыгында көз алдыңда көпкө чейин сакталаары талашсыз. Ал мезгилде кайрадан жекеме жеке. Азыр кайрадан жекеме жеке, бул ирет Урмат Раушан уулу чыкты. Ынтымак командасынан эми Айбек Темирбаев көкбет менен кайрадан эле ал ортодо. Ошентип Урмат Раушан уулу Ахиллес менен улакты ишенимдүү мына өз тарабына алып алды жана ошол замат тайгазанды көздөй жөнөйт. Убакыт уламдан улам өтүп атат. Эсеп болсо 0-3. Ошондуктан ынтымак жок дегенде алгач бир упай салып эсеп санын кыскартууга аракет жасайт. Ынтымак командасы алар ушул биримдикке каршы беттешкен 6-май күнү. Анда өтө айгышкан жогорку чыңалуудагы беттеш орун алган болчу. Азыр Урмат Раушан уулу өзү тайгазанды көздөй бара жатат. Анын жанынан Таштемир Майлыбашев чыкты жана улактын бир бутунан кармап алып өзүнө тартып атат жана ушул эпкин менен барып аянттан сыртка чыгып кетишти. Ошондо алар 6-май күнү биримдикти 5-3 эсебинде ынтымак командасы уткан. Урмат Раушан уулу анда 2 ирет улакты тайгазанга салган болчу. Азыр болсо ынтымактын бир дагы оюнчусу улакты тайгазанга сала элек. Ушул 0-3 эсеби дагы деле сакталып турат. Ошондогу биз жарым финалдагы же болбосо 3-орун үчүн болгон беттеш тууралуу сөз кылсак, мына биримдик менен ушунда четинде беттешип, биримдик командасы 7-1, 8-2 эсебинде жеңүүчү аталды. Четиндини 8-2 менен уткан. Ушул эле атактуу Насыкеев, Фархат Бейшебековдор жана Рысалиевдер өзгөчөлөнүп атып, ошентип эсепти 7-1ге айлантышкан. Андан кийинки акыркы таймда дагы бир ирет улак салынып, Идрисовдун аткаруусун Идрисов Четиндинин командасынан жана Эрлан Тургунбаев биримдиктен 3-таймда бирден улак салышкандагы эсеп 8-2ге айланган. Азыр болсо жекеме жеке бул ирет Манас Ниязов ортого чыкты эле Бойко менен. Ал эми Талас командасынан Чубак Нурманбет уулу чыккан жана бул ирет дагы ылдамдык менен күү менен барып аянттан сыртка чыгып кетишти. Мына ушул ат майданды куруп атканда четте байкасаңыздар бир өтө сонун кооз бак турат. Ошол бакты атайын ушул көкбөрү ойногон чабандестердин суранычы менен ошол бакты калтырып коюшкан. Себеби анын түбүнө барып көлөкөлөп турган учурлар машыгууда, көбүнчөсү ошол жака барып көлөкөлөп турушат. Өтө кооз, мына ушул аянтты көркүнө чыгарып турган бактардын бири дал ошол. Жана бул ирет ынтымак командасынын тайгазанынын жанында жекеме жеке. Бул ирет дагы улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк болду эле. Ошол замат ынтымактын оюнчулары чапкенедей жабышып, Айбек Темирбаевден улакты тартып алганга аракет жасап атса, ал иш жүзүнө ашып кетти. Түз эле тайгазанды көздөй жөнөдү. Жогорку ылдамдык менен бара жатат. Ой. Ошентип улак менен кошо жерге түшүп калды. Эреже бузуу болду, болгон жокпу? Мүмкүн ушул жерде артынан бир колунан тартып айлантып кеттиби? Бизге бул жерде кайталоо болобу, болбойбу? Биз азыр жакшылап Карипбек Ешиев, Табылды Шекитовдун чечимин күтүп туралы.
Жок, эч кандай эреже бузуу жок. Демек, бул жерде Чавандес өзү, ынтымактын оюнчусу өзү тең салмагын жоготуп, демек улакты тайгазанга салганга жетишпей атынан жерге түшүп калган. Эреже бузуу болсо сөзсүз түрдө калыс аны каттамак дагы. Ушул жерден өзүнүн чечимин чыгармак. Манас Ниязов 4-чү улагын салуу үчүн жебедей сызып бойка менен бара жатат жана анын жолунан бул ирет коргоочулар тосуп чыгып калды. Ошол эле 6 номердеги оюнчу, бирок ошого карабастан тайгазан жанына чейин жетти. Ерлан Төлөбеков аны Рембо менен анын жолунан тосуп чыкты эле. Биринчи эпкинди, мына ошол алгачкы эпкинди тосту дагы. Демек, хет-трик жасаган Манас Ниязов покерге бул ирет бара алган жок. Мүмкүн алдыда дагы ушундай 4-чү улакты салганга мүмкүнчүлүк болор. Ушул экинчи тайм орун алып жаткан учурда бул жалпы чабандестердин арасынан чындыгында Манас Ниязов өзгөчөлөнүп турат. Анткени ал 3 ирет улакты тайгазанга салып кетти. Ынтымактын оюнчулары кандайдыр бир ушундай туура тактикалык жүрүштөрдү таба албай жаткан сыяктуу. Жана улак ортолук бөлүккө коюлду. Ал учурда ошол ат майдандагы алып баруучу ал азыр чабандестерге кийинки улак түшө турган болсо деп ушундай чыныгы фанаттардын, күйөрмандардын салымдарын айтып атат. Бул албетте эзелтеден келе жаткан көрүнүш, салтка айланган көрүнүш. Дайыма ушундай улакты марага салардан мурда алдын ала мына ушундай күйөрмандар өздөрүнүн салымын кошуп келген. Азыр бир нече ал жерде кишилердин аты аталып, алардын кийинки улакты ким сала турган болсо 6000 сом деген менин кулагым чалып калды. Жана ошондой эле дагы бир нече ушундай сыйлыктар ал жакта коюлуп атат. Бул кадимкидей кызыктыруучу, ушул чыныгы көкбөрүнүн көркүнө көрк кошо турган дагы бир себеп деп айтсак болот. Жекеме-жекеде азыр 9-чу номердеги Азизбек, бул Чуба Курманбет уулу Талас ынтымак Талас командасынан жана Айбек Темирбаев Көкбет менен кайрадан эле жекеме-жекеде ошол эки оюнчу талашып аткан болсо, азыр булар аянттан чыгып кетти окшойт. Чыгы элек жок, аянттан чыгы элек, андыктан тоскоол эки оюнчуга тоскоолдук кылбаш керек. Табылды Шекитов Достуктун азыр оюнчусуна мына ооз эки түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабы же 2 мүнөткө айыпка жыктыбы? Аянттан чыгы элек учурда жекеме-жекедеги оюнчуга аралашып кетти деп азыр мына күнөө койду дагы. Достуктун бир оюнчусун айып аянтына жөнөткөн атат. Бул Ташым Айлыбашев, команда капитаны. Таштемир өзүнүн аты, бирок ушул кесиптештери, өнөктөштөрү аны албетте Таши деп дайыма айтып келишет. Ташым Айлыбашев. Ал чындап эле мына жаза мамысына демек байланат 2 мүнөткө. Бул эми ынтымак командасы үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Себеби Достук командасы 2 мүнөт бою бир оюнчуга аз болмокчу. Мына болгон алар 3, ал эми ынтымак Талас командасындагы оюнчулар 4. Ушул көпчүлүктү пайдаланып, жок дегенде эсеп санын кыскартып алса болот. Алар ушундай позициядан оюнду улантышы керек. Башка оюнчулар тоскоолдук кылганга укугу жок. Бирок чындап келгенде бул жерде чийин деле өчүп кеткен, кайсыл жерден чийин башталарын деле билүү кыйын. Аянттан баары бир булар чыккан экен. Же ошол жерде
анда жекеме жекеге аралашкан үчүн эмес, мүмкүн бул жерде эсеп мына өзгөрдү жана ошентип 1-3кө айланып отурат. Ынтымак командасы чүй дегенде эле ушул көпчүлүктү пайдаланып кетти. Эч ким тоскоолдук кыла алган жок. Бул упайды өз командасына алып келген Чубак Нурманбет уулу Аккуш менен бул 3-чү тайм. Урматтуу көкбөрү күйөрмандары, ошентип мына 2-чи тайм 3-0 эсебинде аяктаган болсо, азыр 3-чү таймдын 4-чү минутасында Чубак Нурманбет уулу эсепти 1-3кө жеткирди. Алдыда дагы бир 16 минутадай убакыт бар. Мына ошентип 3-чү таймдын убактысы бул жерде өтүп атат. Эми эсеп 1-3, эми бир аз болсо дагы айырмачылык кыскара түшкөндөн кийин Ынтымактын күйөрмандары өз командасын алга сүрөп баштады эле. Ал учурда Достук командасы мына чабуулга жөнөп, ушул жерден улакты тайгазанга салганга болгон аракетин көрүп атат. Тайшын Майлыбашев албетте улак тайгазанга түшкөндөн кийин ал кайрадан оюнга аралашты. 2 мүнөттүк тыныгуу, 2 мүнөттүк айып ал улак тайгазанга түшкөнгө чейин гана берилет. Эгерде улак эсеп өзгөрүп кетсе, ошол замат Чабандес кайрадан оюнга аралашып, толук кандуу ошол команда ойногонго мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан азыр Достукта деле, Ынтымакта деле мына 4төн оюнчу ортодо. Ат үстүндө азыр улак тартыш бул жерде орун алат. Ылдамдык менен бара жатып, бул жерден улакты так ким алып жүргөнүн деле аныктоо бир топ кыйыныраак. Ынтымактын оюнчуларындыки, мына ошондуктан Аскат Аскаров азыр жерге кулады. Бирок анын бактысына эч кандай күү менен келе жаткан аттар жок болчу. Андыктан Аскат Аскаровдун ден соолугуна менин оюмча зыян келген жок. Ал жерде эреже бузулганын деле байкаган жок элем. Ал мүмкүн өзү кагылышып кетип куладыбы. Эгерде бирөө аны түртүп кулаткан болсо, сөзсүз түрдө ал Ынтымактын бир оюнчусу жаза мамысына байланышы керек болот. Калыс тараптан эч кандай реакция жок. Демек, баары эреженин алкагында. Кезектеги жекеме жеке күйөрмандардын үнү уламдан улам катуулай баштады. Себеби беттеш соңуна жакындап бара жатат. Албетте бул 3-чү таймдын жарымы да өтө элек. Ошентсе дагы буга чейинки 2 тайм артта калганын эске алсак, эсеп 1-3. Эми Достук командасы ушул эсепти сактап, мүмкүн болгон учурда артыкчылыкты дагы көбөйтүп койгонго аракет жасап, мына ошондой тактикалык жүрүштөрдү колдонот. Бир аз тыныгуу бул жерде орун алууда. Шекитов азыр капталдагы калыстары менен кеңешип атат. Аскат Аскаров эмнеликтен кулады деп. Ушул жерде кайталоодун дагы жок болуп калганы жаман болду. Эгерде бул эпизодду биз кайталоодон көрсөк, чындап эле аныктап алат болчубуз. Аскат Аскаров эмнеликтен кулап кеткенин, бирок карама каршы тараптан катуу келе жаткан аттар жок болчу. Жана мына ошондуктан ал жерде кандайдыр бир өзгөчөлүк болушу, өзгөчө чечим орун алышы деле мүмкүн эмес го дейм. Жөн гана азыр бул жерде эми жекеме жеке башталышы керек болот. Эки команда да тең 4төн оюнчу. Шекитов табылды. Шекитов демек уруксат берди жекеме жекеге. Айбек Темирбаев Достуктан жана Азим Болот уулу Ынтымактан. Азим Болот уулу бир эңкейип улакты эңип кетти эле. Ошол замат Достуктун оюнчулары аянттан сыртка чыгарып салганга аракет кылышты. Убакыттын өткөнү албетте Достук командасына жакшы.
мына күйөрмандар тараптан ошентип талас жана достук деген сүрөөндөр албетте уламдан улам күчөп атат. Ал учурда кезектеги жекеме жеке бул ирет дагы Азим Болот уулу ортого чыккан. Геркулес менен Азим Болот уулу тайгазанды өздөрүнүн тайгазанын көздөй бара жатат. Атаандаштардын тайгазаны 3-чү таймда дал ушул жакка, сол жакка ынтымактын оюнчулары чабуулга чыгат. Эсеп болсо 1-3 бойдон турат. Убакыт албетте ынтымак оюнчуларын шаштырууда. Бул жерде улак жерге түшүп калды. Ошондуктан эми достуктун коргоочу оюнчуларынын түздөн түз мына ошол коргоочуларынан көп нерсе көз каранды болуп турат. Ал мезгилде Нуржан Мелисбек уулу эңкейип булакты эңгенге аракет жасады. Ошол эле мезгилде достуктун оюнчусу Акбар Инманбеков улакты жерден эңип кеткен эле, бирок кайрадан жерге түшүп калды. Достук командасындагы коргоочулар булар Ташим Айлыбашев, Акбар Иманбеков, ошондой эле Белек Мукаев коргоочу жана Илья Зисаков дал ушул оюнчулар. Алар чыныгы коргоочулар, алар өздөрүнүн милдетин азыр жакшы аткарып атышат. Жекеме жеке достуктун тайгазанынын жанында орун алат. Азим Болот уулу Геркулес менен кайрадан ортого чыкты. Ал эми Бойко менен Манас Ниязов камчыны оозуна тиштеп алып ушул жерде Манас Ниязов турат. 3 рет улакты тайгазанга салган. Жана бул бүгүнкү беттештеги азырынча эң мыкты оюнчу дал ушул Манас Ниязов. Көчмөндөр оюндарында дагы алар турнирдин мыкты оюнчусу аталган. Манас Ниязов азыр бир эңкейип жерден түшүп калды. Мына жерге ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Азим Болот уулу улакты такымга басып алды. Бирок ошол замат Манас Ниязов кайрадан оюнга аралашты. Түз эле тайгазанга булар жетип келди. Жана Азим Болот уулуна тоскоолдук кылып аткан бул Бауш Султанбеков. Бауш Султанбеков мына аягына чейин тирешип атып, улакты жада калса өзүнө алып алганга дагы мүмкүнчүлүк алгандай. Мына Бауш Султанбеков ошентип улакты өздөрү тарапка өткөрүп кетти. Азыр Манас Ниязов, эгерде жаңылбасам, ал улак менен тайгазанды көздөй бара жатат. Бирок сол такым сол жак жагында болуп калды Манастын. Андыктан бул ирет эми улак тайгазанга түшөрүнүн шегин бар. Анткени уламдан улам тоскоолдук кылып келгенге жетишип калды атаандаштар. Манас Ниязов ошентип бул жерде Сейитбек Анарбек уулунан улакты тартып алган экен. Аянттын сыртына таштадыбы же жок, аянттын сырты эмес. Андай болсо жок, аянттан чыкты деп демек эсептелет экен. Табылды Шекитов. Андыктан кезектеги жекеме жеке орун алат. Ынтымак командасынын бир плюсу жекеме жекеде алар артыкчылык бар жекеме жекеде. Мына ошондуктан убакытты чойбостон алар эртерээк убакта эңип кеткенге кандайдыр деңгээлде шарт бар. Эгерде ынтымак командасы азыр упай жагынан астында болсо, анда алар жекеме жекеден убакыт өткөрүп туруп алмактагы достукка бир топ эле кыйын болмок. Ошондуктан Талас облусунун ынтымак командасынын акыркы ошол үмүттөрүнүн бири ушул жекеме жекеден улакты эңип туруп ошол замат чабуулга чыгуу болсо, азыр Айбек Темирбаев улакты жерден эңип кетти. Анткени ага чейин ынтымактын оюнчусу улакты жерден эңемдеп ары эпкин менен кетип калды эле. Тайгазанды көздөй бара жаткан бул жерде Урмат Раушан уулу күү менен барып аянттан сыртка чыгып кетти. Көбүнчөсү ушул 3-чү таймда жекеме жеке өтө көбөйүп кетет. Анткени биринчи, экинчи таймда өздөрү каалагандай эсепке жетип алгандан кийин ошол эсеп айырмасына карап тактикалык жүрүштөр орун алат дагы. Азыр достук командасы атаандаштарын ушул улак менен аянттан сыртка сүрүп чыгарып салганга кызыктар болуп атышат. Мына улакты эңет жана ошол замат күү менен барып аны улак менен кошо аянттан сыртка чыгарып салышат.
азыр болсо Чубак Нурманбет уулу кайрадан улакты эңип алды. Айбек Темирбаев ушул беттештин башынан бери жекеме-жекеде жүрөт. Өтө карылуу, физикалык жактан мыкты даярдыгы бар чабандесттердин бири экенин ошондон билсек болот. Мына жекеме-жекеде азыр ат үстүндө бири-биринен улакты тартуу алуу болгон аракеттерин көрүп атышат. Улак кимде калат болду экен? Ой, азыр Айбек Темирбаев аттан кулады. Жана анын абалы жакшы болду экен. Жакшы эле окшойт, эч кандай беттеши токтогон жок. Мына Айбек Темирбаев жөө ошентип алмашуучу жайга бара жатат. Жана ынтымактын оюнчусу мына эми ушул жерден жебедей сызып жөнөсө болот. Азырынча өздөрүнүн Тайгазаны жакта атаандаштын Тайгазан тарапка баруу дагы азыр оңой эмес. Достуктун коргоочулары өздөрүнүн жумушун өтө так, жакшы аткарып атат. Сол такымга басып жүрүп, азыр буту деле чарчады окшойт. Андай болсо, албетте башка өнөктөштөрүнө өткөрүп бергенге аракет жасашы керек. Такым деле албетте күчтүү болбойт. 1 мүнөттөн көбүрөөк убакыт аны улакты басып жүрсөң, кадимкидей ал күчтөн тайып баштайсың. Ошондуктан азыр улакты жерде Чубак Нурманбет уулуна өткөрүп берди. Чубак Нурманбет уулу улакты ал өзү алып жүрөт болуш керек. Мына сүрмө топ ушул жерде мына аянттан сыртка чыгып кете тургандай жерде турса, ынтымактын бир оюнчусу бардык чабандестердин баарын кайрадан аянттын ичин көздөй мына сүрүп келди. Бул улак аянттан чыгып кетпесин деген аракет болчу. Ал аракет ошентип ишке ашты. Мына бир эле аттын күчү ушул жалпы сүрмө топтун абалын өзгөрткөнгө жетет. Ал мезгилде достук оюнчулары улакты өз карамагына алып алган. Бауш Султанбеков, 35 жаштагы Бауш Султанбеков азыр мына бүркүт менен улакты сол такымга басып жүрөт. Анын жанынан Манас Ниязов пайда болду. Себеби Бауш ал өзү деле чабуулчу негизинен. Бирок Манас Ниязовго улакты өткөрүп бергенге аракет жасады. Аягында кайрадан аянттан сыртка чыгып кетти. Кезектеги жекеме-жеке убакыт соңуна жакындап бара жатат. Саналуу гана мүнөттөр калды. Андыктан жеңүүчү убакыт өткөн сайын аныкталып бара жатат. Ал мезгилде Руслан Султанов, 25 жаштагы чабандес, улакты жерден эңип кетти дагы. Кайрадан эле аянттан сыртка чыгып кетти. Андай болсо кезектеги жекеме-жеке орун алат. Достуктун күйөрмандары активдеше баштады. Алар жеңиштин жытын сезип аткан убагы деп айтсак болот. Эми калган өтө кыска убакытта ынтымак жок дегенде эсепти теңегенге жетишип калат болду экен. Эсеп санын кыскартуу бул бир маселе, ал эч нерсени чечпейт. Эсеп санын теңеш керек. Мына ошондо гана биз буллит көрөбүз. Буллит бул кадимкидей эле ушул хоккейдегидей өзгөчө кызыктуу, бирок ага жетпей калды окшойт. Жекеме-жеке орун алып атат. Кайрадан эле Султан Русланов улакты жерден эңип кете алды. Азамат мына ошентип азыр ынтымак оюнчулары жекеме-жекеде дагы артыкчылыгын жоготту. Мындай оюн менен ынтымак эми жеңишке жетип кетиши, албетте эсепти теңеп кетиши бир аз шектүүрөөк. Ошондуктан достуктун оюнчусу Султан Русланов улак менен ары бери сызып жүрөт. Өзүнүн Тайгазанын көздөй, атаандаштын Тайгазанын көздөй жүрдү дагы. Азыр чабуулга бара жатат. Султан Русланов бир нече чабандести буйтап өткөнгө аракет жасады эле, бирок азыр Абдылас Мырзабек уулу анын жолунан тосуп чыкты. Эгер деле ал болбосо Тайгазанга улакты салып кетет беле. Жана эң артынан Сейитбек Анарбек уулу келип ал дагы тоскоолдук кылып атат. 3 мүнөт беттешке 3 мүнөт убакыт калды деп бул жакта айтып атат. 3 мүнөт ичинде ынтымак 2 улак салганга жетишти, жетишпесе анда достук командасы улуу жеңиш күнүнө карата өткөрүлгөн 2018 жылкы турнирдин чемпиону аталат. Жана ошондой эле
бул азыркы финалдык беттеште ушул улуттук курама команданы түзүү боюнча дагы мына сыноолор бул жерде орун алып атат. Бүгүн кайсыл чабан десебиздин кандай далилдесе, ошондо улуттук курама командага алардын азыркы оюнуна карап тандоо жүрөт. Кезектеги жекеме жеке бул ирет Урмат Раушан уулу чыкты. Ал улакты эртерээк эңип кеткенге аракет жасайт. Аскат Аскаров чыккан экен. Аскат Аскаровго ага доли секунд эле керек улакты эңип кетүү үчүн. Жана Урмат Раушан уулу дагы эңүү жагынан чындап келгенде Аскат Аскаровго андан ашат кем калбайт. Ушул эки Урмат Раушан уулу менен Аскат Аскаров экөө тең ушунчалык улакты эңүү жагынан мыкты. Булардын катарына биз кимди? Манас Ниязовду кошсок болот. Бирок ушул эңүү жагынан бул экөө чындыгында мыктылар. Ошол экөөсү жекеме жекеде ойноду. Урмат Раушан уулу Ахиллес менен тайгазанды көздөй бара жатат. Аскат Аскаров чапкенедей жабышып, ушул улактын бир жагынан кармап алып, уламдан улам аларга тоскоолдук кылганга аракет кылууда. Кош такым менен азыр улакты тайгазанга салып кетти. Урмат Раушан уулу жана Молдужан, Тагай Молдужан уулу. Мына ошентип эсеп саны 2-3-кө айланды. Дагы 1,5-2 минутадай убакыт бар. Ал учурда Азим Болот уулу Достук командасынан Акбар Иманбеков улакты тайгазандын кырына коем деп сыртына түшүрүп алды. Бул дагы мүмкүн бир нече секунд болсо дагы убакыт утуу болгон аракет болсо керек. Ошондуктан убакытты чойдурбай кетирбей эртерээк ынтымак оюнчулары мына ортолук бөлүккө алып келгенге шашты. Сейитбек Анарбек уулу эле жок, Сейитбек Анарбек уулу артта калды. Ары жакта улак менен азыр ким жүрөт? Улак менен 11-номердеги Белек Мукаев, кер кашканы минип жүргөн Белек Мукаев ылдамдык менен барып кайрадан аянттан сыртка чыгып кетти. Манас Ниязов улакты азыр болсо Абдулас Мырзабек уулуна өткөрүп берди. Абдулас Мырзабек уулу мына жөн келбестен атты чаап келип ортого койгон атат. Себеби убакыт уламдан улам азаюуда. Убакыт соңуна чыкты. Жекеме жекеде болсо булар кадимкидей тирешип атат. Убакыт бүттү. Андыктан оюн соңуна чыкканын албетте айтып коелу. Ошого карабастан булар дагы бир нече секундага чейин тирешип турду. Достук командасы ошентип чемпион. Урматтуу Көкбөрү күйөрмандары, спорт сүйүүчүлөрү, Чолпон Ата шаары көлдүн жээгиндеги ат майдан 9 май улуу жеңиш күнүнө карата турнирдин жеңүүчүсү Достук командасы. Жогорку лиганын биз Достуктун күйөрмандарын жана ошо оюнчулардын өзүн жеңиши менен куттуктайбыз. Татыктуу жеңиш орун алды. Ынтымак командасына кийинки беттештерде ийгилик кааламакчыбыз. Ошентип биз сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар.